29 тема Кокон хандыгынын мезгилиндеги Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы. Кокон хандыгынын тушунда кыргыз эли түпкү ата конуштарын ээлеп турган. 19-кылымдын орто ченинде кыргыздардын саны болжол менен 800 миң кишиден ашкан. Радуловдун эсебине караганда 80 миң түтүн кыргыз болгон. Ал кезде кыргыздар көп сандаган уруктардан турчу. Уруулардын ортосунда туруктуу, тыгыз экономикалык байланыштар өз ара бекем биримдик болгон эмес. Ичара феодалдык чыр-чатактар кыргыз элин алсыратып, бирдиктүү мамлекеттин түзүлүшүнө кедерги болгон жана коңшу өлкөлөрдүн кул салып туруусу үчүн оңтойлуу шарт түзгөн. Кыргызстан Кокон хандыгына карап турган мезгилде Кыргызстандын түндүгүндө өзгөчө социалдык катмар манаптар үстүмдүк кылып турган. Белгилүү тарыхчы Жамгырчиновдун пикири боюнча 19-кылымдын башында бийлердин функциясы толук бойдон манаптардын колуна өткөн. Феодалдык мамилелердин өнүгүшү менен манаптардын бийлиги чыңдалган. Орус окумуштуусу Вышнегорский 1886 жылы манап орустун князь деген даражасына барабар деп аныктаган. Манапчылык укумдан тукумга өткөн. Натыйжада кыргыз коомунда 18-19 кылымдарда туруктуу аристократтык катмар пайда болгон. Кушнер манап кыргыз турмушун тескөөчүсү, уруунун жери ага тиешелүү. Ал башкарат, соттойт, налог чогултат, көчүп конууну тескейт, талаш маселелерди чечет, күнөөлүүлөрдү жазалайт деп жазган. Кыргыз коомундагы манапчылык институтунда манаптар кадыр баркы боюнча чоң жана катардагы манаптар болуп бөлүнгөн. Чоң манап бир нече уруулардын бирикмесинин же чоң уруунун башында туруп, ага катардагы бир нече манаптар баш ийген. Анын бийлиги мураска өткөн. Булар чынжырлуу манап делип да аталган. Катардагы манаптар же чала манаптар чакан уруунун же чоң уруктун башында турган. Манап деген даража алардын өздөрүнө гана ыйгарылган. Чала манап өзүнүн бул даражасын мураска өткөрө алган эмес. Катардагы манаптар чоң манаптын буйругун аткарууга милдеттүү болгон. Эл ичинде манаптарда жашоого, эл башкаруу деңгээлине жетүүгө аракет кылган адамдар да болгон. Аларды эл мыскыл иретинде чолок манаптар деп атап коюшкан. Кыргыз коомунда байлар өзгөчө социалдык катмарды түзүшкөн. Булардын негизги байлыгы мал болгон. Кыргыз байлары да күрдөлдүү бай, ордолуу бай жана сасык бай деп катмарларга бөлүнгөн. Күрдөлдүү байлар жеке гана байлыгы менен айырмаланбастан коомдук турмушка активдүү катышып, эл ичинде чоң кадыр баркка ээ болушкан. Алар чоң манаптардын кеңешчилери катары эсептелген. Ордолуу байлар чоң манаптардын ордолоруна жакын жашашкан. Көрктүү үйлөрдү курушуп, короо жай салдырышкан. Көбүнчө соода сатык иштери менен алек болушкан. Сасык байлар болсо негизинен малынын башын көбөйтүү менен алек болушкан. Коомдук турмушка кызыккан эмес. Алар зыкымдыгы, пейилинин тардыгы менен айырмаланышкан. Эл аларды жаман көргөн. Кыргыз аристократтарына баатырлар кирген. Душман менен күрөштө өзгөчө эрдик көрсөткөн күчтүү, эр жүрүк колбашчы баатыр деп аталган. Алар карапайым элден же феодалдардан чыккан. Айрым баатырлар кийинчерээк ири феодалдарга айланган. Ормон, Байтек, Шабдан өңдүү уруу башчылары, ири манаптар да баатыр деп аталган. Кыргыз коомун башкарууда аткаминерлер да маанилүү роль ойногон. Алар 10дон 50-ге чейин түтүн элди башкарган. Манаптын тапшырмасы боюнча налог, чыгым чогулткан. Кыргыз коомунда калктын негизги массасын букара түзгөн. Алар негизги материалдык байлыкты өндүргөн. Манаптын айтканын аткарган, алар үчүн барымталарга барып, кээде чабыштарда курман болгон. Кыргыз элинин коомдук турмушунда тууган туушкандык байланыштар, карым-катнаштар, каада-салт, үрп-адаттар маанилүү роль ойногон. Мындай өзгөчөлүктөр букара калктын эмгегин эксплуатациялоого ыңгайлуу шарт түзгөн. Букара калк кедей кембагалдар, жакыр, малай, жатакчы, чарыкер, мандикерлер деп бөлүнгөн. Кедей кембагалдар өз уругу, айылы менен бирге жайлоого чыгып, жогуу кышташчу. Алар убактылуу урунуп турууга байлардан саан уй, майда жандык алышчу. Акысына алардын үй акатын кылып малын багышкан. Кыргыз феодалдарынын койчулары, жылкычылары, уйчулары, төөчүлөрү, үй кызматкерлери көбүнчө кедей туугандарынан куралар эле. Ал эми бөлөк уруктан келип жалчы жүрчү жардылар малай аталчу. Бай манаптардын эгинин эгип жайлата аны багып, күздө уруп дан бастыргандарды аштыкчы деп коюшкан.
көчмөндө турмуштан кол үзүп дыйканчылык кылышкандар түндүктө чатакчы, ал эми түштүктө эгинчи деп аталган. Кыргызстандын түштүгүндө чайрыкерлер деп аталган катмар көбөйө баштаган. Чайрыкерлер бөлөк бирөөнүн жеринде анын шаймандары менен эгин эгип, багып өстүрүп, ооруп жейишчү. Алынган кызылдын бир бөлүгү чайрыкердин үлүшүнө тийген. Убактылуу жана күнүмдүк жалчы жүргөндөр мандикерлер деп аталган. Кокон хандыгы үстөмдүк кылган мезгилде кыргыздар эзүүнүн көптөгөн түрүнө жолуккан. Айрыкча түштүктөгү кыргыздардын абалы өтө оор болгон. Ал эми түндүк Кыргызстанда, бөтөнчө тоолуу райондордо кокондуктардын бийлиги анча бекем болгон эмес. Эзүүнүн негизги түрү жер рентасы катары салык салуу болгон. Алгачкы жылдарда кыргыздар Кокон хандыгына түндүк зекет, ар түтүндөн бирден кой, адал зекет, малдын элүү башынан бирден баш төлөп турушкан. Негизги салык зекет болгон. Эгерде 19-кылымдын 30-жылдарында 100 кой, эчкиден бир баш зекет алынса, 50-жылдарда 40 баш майда жандыктан кой эчкиден бирде, 40 жылкыдан бирде, 30 баш кара малдан уй же топоз бирде салык катары төлөчү. Эгерде зекет төлөгөн адамдын жылкысы 40тан көп болсо, анда ар бир ашык баш жылкысы үчүн 40 тыйын төлөгөн. Төөсү бар кишиден 5 төөгө бир кой алчу. Мал салыгынын өлчөмү тез өзгөрүп турган. Кээ жылдарда малдын 20дан бир бөлүгүн зекет үчүн төлөөгө мажбурлашкан. Дыйканчылыктан харач салыгы алынып, ал түшүмдүн 10дон бир бөлүгүнө барабар болгон. Мөмө жемиш багы бар багбандар жана жашылча эккендер салыкты акча түрүндө төлөшкөн. Кыргыздардан аскер салыгын шылтоо кылып, мезгил менен түтүндөн бирден тилла, алтын акча, бир жылкы же 3төн кой алышчу. Мындан сырткары Кокон хандыгында көптөгөн салыктын түрлөрү болгон. Кудаяр хандын мезгилинде алык салыктын түрлөрү 20дан ашкан. Чыгыш таануучусу Кун Кокон хандыгынын соңку мезгилинде алык салыктардын көбөйүп кетишин айтып, мамлекеттеги мүмкүн болгон бардык кыймыл-аракеттерге салык салынып жаткандыгын, жада калса адамдын туулушуна жана өлүмүнө да акча төлөнөрүн, эми бир гана эм алганы үчүн абага салык салынбай калгандыгын белгилеген.